Şimdi kanыңды ичем, каныңдычы. Эми ал ошо мамлекетке тийиштүү жерди сатып ийген уктуу беле? Мен депутатмын, бу жерде жерлерди билем, базар көчпөйт эч жака. Бул жердин баарын мага карайт деп саткан. Мына ушул жерлер үчүн мен 16 миллионго алгам да. Процентке акча берген, залогко документ алып жүргөн адам не документти түшүнбөйт дейсиңерби? Түшүнөт да туурабы прекрасно. Карапайым бизге мыйзам бар экен. Ар кандай сөздөр менен сөгүп мени Мотуевка айтып TikTok жылдызы кылам. Ар кандай коркутуулар. Şimdi kanыңды ичем, каныңдычы. Блядь, ушунчалык мындай уже кокого жеттиң да чынын. Блядь, түйүнгө жетем ма, блядь, уже, блядь. Терять нечего. Действительно жанагы сөгүнүп сүйлөгөн сөздөр менин сөздөрүм, мен аны таанбайм, бирок ачууланып, баягы ачууга алдырып сүйлөнүп алыптыр. Мен баягы карызды убагында бербей. Сулайманкулова Талас шаарынын тургуну 2023-жылы Талас шаарындагы базардан 16 миллионго 178 квадрат метрди камтыган соода имаратын сатып алган. Сатуучу Талас шаардык кеңешинин депутаты Тимур Жумабеков болуп эсептелинет. Асель Айым Жумабековго карата коомчулукка кайрылып жаткандыгынын себеби ал 16 миллион сомдук сатуу жана сатып алуу келишиминен мамлекетке төгүлчү салыкты жашырып кеткен. Экинчиден Жумабеков саткан 178 квадрат метр жердин 18 квадрат метр жери мамлекеттин жери болуп эсептелинет. Үчүнчүдөн Жумабеков аны коркутуп, кемсинтип жаткандыгын айтат. Тимур Жумабековдор менен ошо канча жылдан бери кошуна болуп соода кылып келебиз. Анан бир күнү ойдо жок эле берге базарга жумушка келсем, жеңеси айтып калды, ушул местаны сатып отурык, сен эле алып калбайсыңбы, ушундай дегеннен мейли деп Тимурду чакырып сүйлөшсөк, бул жердин перспективасы аябай чоң, акча күндөн күнгө күчү кетип атат деп ар кандай. Мен депутатмын, бу жерде жерлерди билем, базар көчпөйт эч жака. Бүт документтерине өзүм жардамдашам, здание кийин куруп калсаңыз, мына жердин баары мага карайт деп сатканынан мен айтканынан баарына ишенип сатып алдым 16 миллион сомго. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мен аты жөнүм Жумабеков Тимур Кемелбекович. Чынында эле негизи эле 2023-жылы Сулайманкулова Асель Айым экөөсүнүн ортосунда сатып алуу келишиминин негизинде экөөбүздүн ортобузда алыш бериштер болгон да. Өзүм негизи эле 2018-жылы ошо базардан бир объект сатып алгам. Жабык базар деп коет. Ошону 8 миллионго кредитке алып 10 жылдык мөөнөтү менен анан ал базарды сатып алганда негизинен эле баягы 65 миң сом эле пайда берчү ал жер, бирок мен төккөн кредитим 154 миң сом болчу. Ошо базардан түшкөн каражат өзү 65 миң сом болгону менен светине, тягына, биягына төккөнү менен бир 40 миң сомдой эле пайда алып келчи. Ошол пайда баягы кредитти төккөнгө жетпей, мен аябай ушул убакка чейин баягы карызданып, биринин үстүн бирин жабып келгем. Анан ошондо бир маал болуп калып, баягы аябай банктарда кредитти жаба албай кыйналган маалымда Асель Айымдан ошо процентке акча алгам. Ошол проценти айына 10% менен, ал проценти жылына 120%ды түзөт экен да. Анан ошол көп суммадагы акча алгам. Ошол проценттер өзү отуруп аябай көп акча карыз болуп калгам негизинен. Ошол Асель Айымдан тышкары дагы көп мындай досторума тияка бияка карызданып калганман. Мен ошо апаман мураска калган жеримди сатам деп чечип, баягы апам менен сүйлөшүп, бир туугандар менен акылдашып, ошол жерди сатып, ошо карыздарды бир жансыл кылып жабып турайын деп ошондой чечимге келип, ал объект, ал жер негизи эле апам баягы союз развал болгондон кийин фонд космушто өзү аукционго коюп сатып баштаган. Ошо 93-жылы ошол жерди фонд космуштодан аукционго сатып алган. 180 квадраттай жер, ошо документи менен 178 дешет. Ошо 178 квадрат жерди аукциондон сатып алган мыйзамдуу түрүндө апам. Анан мага мурас катары ошону переоформление кылып мага өткөрүп берген да. Ушуну балам, эми сен ишкерлик менен алектенип, ушуну сен эле карайт окшойсуң деп мага ошол 178 квадрат жерди өткөрүп берген. Анан ошону сатыкка койгондо ошол Асель Айым Ива чынында эле экөөсү кудагый болуп, жакшы сүйлөшүп, жакшы баягы мамиледе болуп, ортобузда эч кандай чыр чатак болгон эмес буга чейин. Базардан өтүп баратсам өзү чалып, өзү чакыртып калды. Барсам, ооба сен тиги базарды сатайын деп аткан турбайсыңбы деп. Ооба чынында эле ошо жеңе мен уккан окшойт. Сен базарды сатайын деп аткан окшойт. Сатайын деп уже чечкен турбайсыңбы дейт. Ооба сатайын деп атам. Берде азыр бир кишилер келип атат.
ошолор менен сүйлөшүп атам, покупательдер келип атат, сүйлөшүп атам десем, жок, анда неме кылбайлыбы, экөөбүз кудабызго, мындай мага эмнеге бир ооз айтып койгон жоксуң, бул жерди мен эми өзүм эле алып коет элем, кел экөөбүз баягы экөөбүздүн ортодогу карыздарды жаткырып, анан калган суммасын мен сага берейин, бирок толук бере албайм сумманы, мөөнөтүн бир жылдык убакыт менен деп туруп, ошол жерден экөөбүз келишим түзүп, ошол 950 миң сом, миллион сомун мындайча айтканда наличка берген, калган ошонун остатогу 4 миллион 800 миң сом калган. 4 миллион 800 миң сомдун 2 нотариальный расписка түзүлгөн, келишим түзүлгөн. Бул 4 миллион сомуна нотариально заверенный келишим, анан кийин 800 миң сомун мен бир айдан кийин, мен карыздарым бар, беришим керек десем, мен 800 миң сомун сага бир айдан кийин эле берип кутулуп таштайм. Ага өзүнчө эле мындай тил кат жазып берип коеюн деп, ошо нотариусто отуруп ошол жерден 800 миң сомуна тил кат жазып берип, 4 миллион сомун официально оформлять эттик. Бардыгын ошол нотариустун чыгымдарынын бардыгын өзү төлөдү. Бирок ошол нотариуска баргыча мен дагы ошол жерден айттым дем, бая сый болойлу, бая кудалык мамилебиз, тууганчылык мамилебиз болгондон сый болойлу, келиңиз анан көрө кийин жаман жакшы айтышып калбайлы деп. Ошо госрегистрге барып эле коюп коелу, переоформлять этпей турайын, баягы сиздин чечимиңиз жок, менин чечимим жок, бул переоформление болбойт, карызды толук бергенден кийин сизге переоформление кылып берейин десем, жок, андай кылып мен эметпейм, мен кудагыймын го, мага ишенбейсиңби Тимур, мен бата эле берип коем, мынакей мен жумуш кылып атам, мынакей эмеден Казакстандан бензин чыгарып иштеп атам, мен деген, мен билесиң го канча деген объектилерим бар, мен мынакей өзүмдүн автобекетим бар, мынакей баня салып атам, ошондой эле тиги немеден границадан ошо Казакстандан бензин чыгарып иштеп атам, ой айына деген мен 3-4 миллион сом табам, сенин акчаңды бата эле берип коем, 800 миң сомун бир айдан кийин эле кутулам, бирок тиги 4 миллион сомдун распискасын 1 жыл деп түзө берели, бирок 1 жылга жеткизбей эле берип коем деген баягы убадасы менен, ошого мен дагы ишенип туруп, тиги эмени зданияны бүттүгүн переоформлять этип бергем. Ошонун негизинде экөөбүздүн ортобуздагы ошо сатуу алуу келишими түзүлгөн. Ал 16 миллион сомдун 11 миллион 400-ün мен кредит алып бердим буга. Кредит алып бердим. Айына канча төлөйсүз? Айына 420-450 миң төлөйм. Ушуну ай сайын 450 миң төлөгөнчө айдан айга билинбей кредитим келип калып, мен 4 миллион 600 калган остатогун 1 жылда берем дегем. 1 жылда берем дегем, ошо 1 жылда мен акча топтой албай калдым. Анан айттым, бир аз убакыт бер мага, 1 жыл убакыт бер дагы. Бияк кредитим келип калып атат айдан айга депчи. Бир аз күт десем күтпөй, ар кандай сөздөр менен сөгүп мени, ар кандай голосовойлор менен коркутат мени. Жанагы түйүңө жетем, анын ишемин аткан. Ооба, ошол. Анын бүт видеолору бар, эме голосовойлору. Мотуевка айтып TikTok жылдызы кылам. Ар кандай коркутулар. Түйүңө жетем, бүт эчтеке калтырбайт, сөгөт ар кандай сөздөр менен. Бир айдан кийин, бир айга чейин унчуккан жокмун, бир айдан кийин чала баштадым, 800 миң сомду берем деп өдөлөйсүз, берип коесузбу, мен карыздарымды беришим керек деп, ошентип айтсам, ооба ана мындай болуп атат, азыр жумушум минтип атат, азыр тиги баламды Польшага окутуп атат элем, анын 400 миң сом контрагын төлөшүм керек болуп атат, кичине күтө койчу, мына бир ай күтө койчу дагы деп, ошентип баягы 800 миң сомдун ортосунда баягы 1 жылга чейин ошентип созуп келди. Анан мен аябай издей баштадым, чала баштадым, уже алгы 800 миң сомдун убагында көп деле качкан жок. Декабрь айында каяктасың деп келип, мен бир кайра үйүнө барып отургандан кийин каяктасың, келиңиз, расписканы ала келиңиз деп үйүнө келсем, 200 миң сомун берди, распискадан 800 миңден минус кылып турайлы. Анан Кудай буйрса азыр эмени тиги границаны жабып таштады, азыр контроль күчтүү болуп атат, бензин чыгара албай атам, кичине күтүп турасыңар го деп. Анан хорошо дедим, мейли, анан бирок бересиз десем, ооба азыр январнын ичинде азыр иштеп туруп берем деди да. 200 миң сомду декабрь айында берген да. Ал январь айында эле тез эле келди, кайра чала баштадым, уже телефонун албай баштады, кача баштады, үйүнө барсам жок деттире баштады. Анан негизинен эле ошо издедим да, буну издеп, эми мейличи дедим, анда 1 жыл срок, экөө тең 1 жылга жазылгандан кийин үйүнөн эле издеп аттым Таластан. 1 жыл срогу келсин, анан кийин эмет барайын деп, ошо майга чейин дагы барбай да койдум да.
майдын 23-үнө чейин, 24 майдын 23-үнө чейин болчу срок. 1 жыл өткөндөн кийин дагы 5-10 күн кечигип бардым, таза связьга чыкпайт. Анан кийин сообщение жазып аттым. Ай кудагый, баягы акчаны карызды бересизби? Убагы келип калды, срогунан өтүп калды десем, таза жооп жок. Ошентип анан издей баштадым. Үйүнө барам, балдары жок дейт, границага барам, ал жактан таппайм. Кайра ошентип издеп отуруп, бир күнү сообщение жазып отуруп, анан кийин телефонун алды. Ой, мен границадан Казакстанга кирип кетип атам, чыгып кетип атам, телефон караганга убактым жок, сенин карызыңды кутулганга. Мен жарым жылдын ичинде телефон караганга убакыты жок адамды мен вообще түшүнгөн жокмун да. Ага деле мейли дедим, мен жаман сөз айткан жокмун. Жүрүңүз, вокзал жакта мен границага кетейин деп атам, ошол жерге келе кал деди. Машина менен бардым, ошо автовокзал жерден, Талас шаарынын автовокзалы жерден эки баш жолуктук. Жолугуп, мен айттым, кудагый ушундай болуп атат, акчаны бериңиз, срогунан өтүп кетти десем, мага мияктан бирөөлөр менден процентке акча алган, ошолордун эмеси акчасы бериш керек, мага 3 миллион сом бериш керек. Ошого чалайынчы деп, аларга бир сыйра чалып, аларды коркутай, мен силерди сотко берем, бергиле акчамды деп, ошол жерден телефондон чырылдашып, бир кыйкырышып, бир сүйлөштү. Анан жүр магазине барып келели деп отуруп, магазине бардык. Магазини ал дагы жанагы 70-чи домдо, жанагы базарда, Сарыкулубада, жана көктөм жактан чыкканда 70 деп коебуз, баягы общага эски. Ошонун двор жак бетинде, ошол жерде бут кийим сатып иштеген ишкерлер окшойт. Машинаны ошол жака барып токтотуп, ошол жака кирип кетти, мен аз карызды сурап чыгайын деп. Кирип чыкты, карызын сурап чыгам деп, анан кийин кайра чыгып айтты. Булардын тиги баласы дедиби, же иниси дедиби, ошол аябай комага түшүп ооруп атыптыр. Анан азыр акчасын табып берем деп атат. Азыр мынакей 1 айдын ичинде, бул сентябрь айларында болчу, где-то 24-жылы сентябрь айларында. Эмеге азыр октябрдын 10-на чейин булар кредит алат экен. Кредит алып менин акчамды берсе, сенин ошо 3 миллион сомуңду ошол жерден эле бере салайын. Калганын дагы кичине күтүп турсаң, анан кийин мен кутулуп берет элем деген. Ага дагы макул дедим мен. Мейли кыйнабайын, алга да макул дедим. Ошо менен баягы октябрь ай, жок, ал жерден дагы чыгып, болбосо эмне ол жерде бир Манас көчөсүндө, ал Чубак Сатаевдин өйдөрөк жагында ошол жерде участогу бар экен. Ошол участогун $35,000 деп атат. Эгер неметсең, ошол участокты алып берейин анда деди. Кудагый, мейли, мен сизде дагы акча болбой атса, баягы колдон келген неме менен кутула бериңиз, участокты деле мен сатып жиберем, эгерде продажага коюп деп, жүрүңүз көрүп келели деп, ага деле макул болдум. Барып көргөздү ошол жерде участокту, бир 10 сотик участок бар экен, тамы жок, забору курчалган. $35,000 деди. Мен айттым, 35 000 кымбатыраак го, бул жерде участоктор ошо бир 25 000, 30 000 эле тегерек болуп атат десем, эми тигилер 35-тен ылдый бербейбиз деп атат деген. Мейли анда, мейли $5,000 кымбат болсо деле мейли, мен кийинирээк 2-3 жылдан кийин анда коюп туруп, ошо акчам чыгарып алган сатып жиберем деп, ага да макул болдум. Бирок ал жерден айтты, 10-октябрга чейин күтүп турайлы, тиги кредит алып берем деп атат. Эгер кредит алып бербесе, анда ушул участогун алып сизге баягы эмеге $35,000 акчасын ошол жерге жаткырайын деп. Анысына да макул болдум. Ошо менен кетти границага. Кайра ал 10-октябрда келди, 30-октябрда келди. Чала баштадым, баягы эле адат издемей башталды. Анан чалсам телефонун алып, мен границада жүрөм деди. Мен анда границага барайын десем, ошол границага кел деп, граница жакка барсам кайра телефонун албайт, ал жакта жок. Кайра чалсаң Таласта жүрөм дейт. Таласка келем, Таласка келсем телефонун өчүрүп салат. Үйүнө келсем балдары жок дейт. Ошентип мен бир жарым жылдай ошондой издеп жүрдүм дейм. 100 километр ары бери болуп жүрүп, жолугуп койчу, сүйлөшүп койчу, сообщение жазам, уже такыр жооп бербей калды. Чалганымды да албайт. Анан телефон көрүп отуруп, эмени чукулап отуруп, карасам баягы бир прикол бар экен эмеге. Эй, карызымды бербейсиңби, болбой со Мотуев акеге айтам деген баягы прикол кылып чыгарып коюптур. Ошо видеону жөнөтүп койдум жөн эле. Ага деле реакция кылган жок. Анан ошентип издеп жүрүп, бир жарым жылдан ашык, почти 8-9 ай издедим ошентип. Вообще жолукпай качып туруп болду да. Анан действительно жанагы сөгүнүп сүйлөгөн сөздөр менин сөздөрүм, мен аны танбайм, бирок ал жанагыдай ушундай аябай издеп, ачууланып, баягы ачууга алдырып сүйлөнүп алыптыр. Мен баягы карызды убагында бербей, ушу карызды бербегенден эле эмес, мен убара кылып кайра границадан, тияктан барып ошол Кызыл Жылдыздан үй сатып алыптыр, ошол границанын жанынан. Ошол үйдү барып, анын жанына барып, эшиктин алдында уктайм, кечинде саат 5-6да барып туруп, ошол жерде эртең мененки 9-10го чейин уктап, ошол жерде эмет билбейм, ошол айылда или бунун тааныштары барбы, сени берде бирөө издеп жүрөт деп айтып коебу, бирок ошол малдарда ошол үйгө келбей коет экен да, түз эле Таласка бензин куйдуруп алып өтүп кетип калат экен.
Кандай тууганчылык жагыңыз бар? Бунун иниси бөлөсү мен эме өкүл балам болот. Куда турбайсыңыз? Ошо куда деп мен ишенип буга мунун бүт айткан условиясына көнгөн болчумун да. Мисалы 16 миллионго алганда дагы мен 16 миллион көргүзбөй эле коеюн кудагый. Мен андан налогко 1 миллион 600 төлөп калат экем. Мен 950 кылып эле көргөзүп коелу. Мен өзүм депутат болгондугума байланыштуу дагы СМБдан тияк бияктан дагы кишилер келип текшериши мүмкүн. Ар кандай 1,5 келип текшерсе сиз 950гө саттым деп эле коюңуз деп дагы мени көндүрдү. Кыскасы мен бул жерди алып атканда мен госреестрдан да киши чакырган жокмун, ченеткенге. Айткан условиясын баарына көндүм, анткени мен муну куда деп ишендим. Тескерисинче бул 1 жыл өткөндөн кийин эле мен айткан сроктон 1 ай өткөндөн кийин эле бул уже мен баягы кудамдын маскасы чечилип, ар кандай нерсе мунун Сиз акчаны бербейин деген жоксуз да? Беребиз. кебетесин көрдүм да толук. Берем деп эле атам, бирок мага 1 жыл убакыт бер, мен бир аз кредитим азайсын деп атам. Убагында эле берип койсо бул нерселерге келбейт элек. Убагынан өтүп, мынакей 2,5 жыл өтүп кетти уже, мына жарым жылдан кийин жанагы келишимдин дагы мөөнөтү бүтөт экен. Анан мен бир өзүм бир юрист эжеге барып жолугуп, эже ушинтип карызымды ала албай жүрөт эле, мынакей распискасы бар деп көрүп туруп эле расписканы көрүп туруп айттышыр эле. Тимур, ногуң деген 1 жылдан кийин 2 жыл өтүп кетиптир, 1 жылдан кийин мөөнөтү бүтүп калат. Сен азыр буну сотко бербесең, соттун дагы процесстери жарым жылдан ашык 1 жылга чейин узап кетиши мүмкүн. Ошол үчүн азыртан эле аракет кылып мыйзам чегинде сотко бер дегенден мен голосовойлорду да жөнөтүп аттым. Асел айым, кудагый, мен сотко берейин деп атам, бир связька чыгып коюңуз десем, хорошо деп туруп связька чыкты, үйгө келиңиз деди, үйүнө бардым. Мен азыр акчам жок болуп атат, мен сага бере албайм, сен дагы күтүп турушуң керек дейт. Мен айтып атам, мен күтө албайм, менин да карыздарым бар десем, ошол кезде жолдошу Нургазы деген жолдошу бар, мен аны дагы жакшы тааныйм, бала кезден тааныйм аны дагы. Америкадан келип калып, анан Нургазы кандай, эшикти ошол ачып бергиз, кандайсың, жакшысыңбы, келип калдың беле десем, ооба келгем, бияка 6 ай болуп калды, 6 айдан бери Асел дагы кичине карызданып калыптыр, чогуу экөөбүз бензин ташып иштеп атабыз, бул жардам бербесем болбойт деп ошол жерден айтты. Кир үйгө деп үйүнө кирип, кухнясында чай ичип, үчөөбүз отуруп сүйлөшүп айттык. Эми бая сыймойдон калайлы, кел карызымды бергиле десем, ошол жерден күйөөсү Нургазы дагы айтты, Асел, алыңа карап албайсыңбы, алыңа карап иш кылбайсыңбы, ар нерсени баарын эле алып бересиң ушинтип. Бериш керек карызын, карызыңды бергин, табып бергин же кредит алып бергин деп ошол жерден күйөөсү дагы ошентип айтты. Анан бирок күйөөсү айтты, Тимур, кичине биз дагы акылдашайлы, сүйлөшөлү, эртең кечинде сага барып жолугуп туруп ошол жерден бир чечимге келебиз деди. Ошо менен мен кетип калдым. Эртеси күнү кечинде 11-де ошо менен келишкен жок. Баягы эле адат кайра күйөөсү дагы телефонун албады, тигил Асел айым дагы албады. Анан айла жоктон келип туруп мен өзүм адвокат жалдап туруп ошол сотко бердим. Сотко бергенден кийин 2025 жылдын 10-июлунда Талас шаардык соттун чечими чыкты. Ал жерден ошо мыйзам чегинде ушу мен жака тиги 4 миллион 600 миң сом карызы өндүрүлсүн. Жана мен ошол жерден да сурангам, мен сотко бериш үчүн 110 миң сом госпошлина төккөм. Ошо госпошлинаны кошо өндүрүп бериңиз деп сурангам. Жартылай анысы канаттандырылсын, 75 миң сому өндүрүлсүн деп сот чечим чыгарып берди. Бирок ал жерден сот айтты, мен будан башка чечим чыгара албайм, мен бул мыйзам чегинде карызмын деп мойнуңа алып атсаңыздар, бул сизди карыздап атса, эми карыз дегенди бериш керек деп туруп, ошондо соттун чечими ошондой болуп туруп чыккан. Анан сотторду сатып алуу деп, азыр сотторду сатып алып отурган заман эмес. Азыр мыйзамдар күчүндө иштеп, азыр соттордун бардыгы деген сот эле эмес, азыр бүт эле мекеме ишканалары, жана мамлекеттик ишканалардын бардык жетекчилер азыр мыйзам чегинде иштеп калган маалда. Анан мына ногу 18 квадрат метр жери госимуществонуку болуп чыкты. Нонун 18 квадрат метри госимуществого тийиштүү болуп чыкты. Бул жердин баарын мага карайт деп саткан. Мына ушу жерлер үчүн мен 16 миллионго алгам да, ушу жерди. Көрсө бул 16 миллиондук жерин бүт госимуществого тийиштүү болуп чыкты. Эми ошондон кемитем дейбин? Кемитем деген жок. Наоборот, тескерисинче бул азыр мен 4 миллион 600-тү бере сал деп үй мүлкүмдүн бардыгын арестке койдуртуп, бүт мени ыйлатып атат.
Азыр эми через сот бүт аукционго коюп мен үйлөрүндө тартып алган жатыр да. Бүгүнкү күндө. Өзүңүз үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Жалгызбоймун, 4 балам бар. Жалгыз басып турсуңар. Жалгызбагам. Эч уже Азыр 400 000 кредит дейсиз айына. ай сайын 450 000 төлөйм кредит. Бүтүн графиктери бар, бүт тастыкталган. Бүт доказательстволор бар. Банктан кайсы числода алгам. Именно Эчтеке бул базар көчөт деген сөз. Эмне кыласың? ошо базар көчпөйт деп саткан, мен ошонун баарын айтып атам да. Базарды көчөт деп саткан, көчпөйт деп саткансың деп айтып атам да. Эми базар көчөт болгондон кийин бир аз күт, мейли берейин, бир аз күт десем да ага көнбөй койду. Эми мен мындай таянакка келдим да. Мен аны да айттым. 11 миллион 400 000 бер, өзүң калган суммаңа сатып ал. Туурабы? Каалаган клиентине сатып алсын. Мен өзүм 11 миллион 400 000 кайтарып берсин, мен жерин кайтарып берем, бунун жерин. Госимущество мен менен договор түздү, эч кандай эчтеке деген жок. Просто мен госимуществого уже аренда төлөп калдым да, ошого өттү бул жер. Бул жер Тимур мага таандык деп саткан да негизи. Документте бар беле бул жер? Документте чийилген, ошо үстүнө курулуш куруп туруп анан өкмөттүн жерин мага сатып атыр да, жанында крупный суммага. Өзү депутат, көрсө бул депутат өзүнүн өзүнүн кызматына ишенип каалаганын кылып атат. Видеодон көрүп отурсаң, аябай доогорун карызын бербей доогорун эле сотторду сатып алган, бул депутаттык положениясы менен колдонуп атат деп айтып жатат да. Депутат деген азыр эч ким эмес. Депутат деген бул жөн эле элдин өкүлү. Биз элдин үнүн ушу бийликке жеткирип, жана ошо мэрияга жеткирип, көйгөйлөрүн ошол жака алып чыгып, арыздарын жеткирип берип, ошо арыздардын аткарылышын көзөмөлдөп, ошондой гана жумуш аткарабыз. Депутат деген бул бийлик эмес да. Мени азыр депутатты ким угат? Бул депутаттык положениясынан дот. Тем более депутат болгондон кийин мен мамлекеттен айлык албайм. Мен деген депутат болгондо мен өзүм ишкерлик менен алектенип, мен үй бүлөмдү адал оокат менен багам да, мындайча айтканда. Буга чейин эч бир мындай мамлекеттик кызматта дагы иштеген эмесмин. Ошонун баардыгын эле аралаштырып эле булар азыр мени каралагандын айын көрүп жатышат да. Азыр ал заман эмес, азыр мындай сотторду сатып ала турган, анан кийин баягы башаламан замандан өткөнбүз уже. Азыр баардыгы мыйзам чегинде чечилет. Интервьюсунда ошо берип атат, бул мамлекеттик жерди сатып берген мага депчи. Мамлекеттик жер эмес. Апам госимуществодон сатып алган 178 квадрат жер, фонд госимуществодон 93-жылы алган жер. Анан мамлекеттик жер ооба. Жанагыл көргөзүп аткан 18 квадрат жер, ал мамлекетке тиешелүү жер. Бирок мен аны сатып атканда, мен эми процентке акча берген, залогко документ алып жүргөн адам не документти түшүнбөйт дейсиңерби? Түшүнөт да, туурабы, прекрасно. Эми ошол жерден мен бүттүгүн чертежи менен көргөзгөм. Мынакей, мына 178 квадрат жер, ногул жер, мынакей сенин жериң болот. Ошол жерге мен 3 этаж баягы имарат курууга мен эмесин эскизный проектин, разрешенияларын баардыгын мен мына жасап койгом деп ошол жерден көргөзүп, именно ошол жана көргөзүп аткан мамлекеттик жер жагынан, ошол жагынан ход болот. Эмнерге 3 этаж мындай здание турат деп ошол проектлерин кошо мен бергем да. Бүт документти. Азыр жалган маалымат беришип атпайбы, мен госрегистр алып келип текшерткен эмесмин, анан кийин мени алдап койгон, анан мамлекеттик жерлер кошуп сатып жибериптир депчи. Эми сатып алып аткан киши кантип документти карабайт, карайт да. Тем более процентке акча берген, өмүр бою тамдын документтерин залогко алып жүргөн, ушундай эле ар кандай документтерди залогко алып жүргөн адам кантип түшүнбөй койсун, түшүнөт да документти. Тиги предварительный сотто бул уже 16 миллионго саткам. Анын ичинен 11 миллион 400 000 берди, 4 миллион 600 калды, ошо зданиядан калган сумма деп бүттүгүн төкпөй чачпай айтып берген. Кийинки сотко барганда уже мунун мнениясы өзгөрүп, бүттүк өзгөрүп калыптыр. Мен анткени налогтун немесинен качып атат, 1 миллион 600 төлөп калат да, ошодон качып атат. Анан неме деп, бул мен зданияны 950 000ге саткам. Анан бул деген башка аласа бересе, ортодо аласа береседен чыккан займ келишим болчу деп уже мунун сөзү өзгөрүп калыптыр да. Анан ошол жерден мен айттым, сотко айттым. Алда предварительный сотто бул бүттүн мойнуна албады беле. Мен бул менен калып кетпейм. Мен Ташиевке чейин барам, Садыр Жапаровго чейин барам. Бүттүгүн тактап, бүт протоколго түшүрүңүздөр.
бул уже мынакей сөзүнөн таанып баштады деп мен ошол жерден аябай сурандым. Бүт протоколго биринчи предварительный сотто болгон сөздүн бүттүгүн түшүрүп бериңиздер деп өтүнөм деп мен сурандым да. Анан ошо менен бүт киргизип берген. Бүгүнкү күндө ошо шаардык сот тиги Тимур тарапка чечип койду. Мен сүйлөйүн десем сүйлөтпөй койду. Биз сизди билебиз деп. Ал сот менин эмнемди билет, мени кандай билет, мен өзүм да түшүнгөн жокмун. Сатылганын түшүндүм, сот сатылганын түшүндүм. Бирок экинчи облус сотто мага соттон катчылар чалган, саат 2-де болот деп. Мен саат 2-де сотко келсем, 11-ге чакырганбыз, сот уже отуруму бүтүп калды, сиз жок эле чечилди. Баягы шаардык соттун чечими эмесине калтырылды деп койду да. Чечими менен калтырылды. Соттун чечими мурунку шаардык сотту колдоду деп эле койду да. Ошол чечим менен калды деп койду. Ошол жерден көзүм агып ыйлаган бойдон кеттим. 1 миллион 600 бул эмне себептен бул сатып алды? 1 миллион 600 эмне себептен бул налогко төкпөйт? Аны эч ким сурабайт. Соттор сурабайт. Буга бардыгына болот экен. Бизге болбойт экен. Бул эмне кылса да болот экен, бул госимуществонун жерине курулуш куруп сатса деле боло берет экен Тимурга. Тимур өкмөттү алдаса деле ага закон, мыйзам жок экен. А карапайым бизге мыйзам бар экен. Мага 4 миллион 600 төлө плюс дагы жана госпошлинаны бүт менин мойнума салып койду. Шаардык соттун чечими чыккандан кийин дагы 31 айлык мөөнөтү бар баягы апелляция жазганга деп соттон айткандай ошо 1 айды күтүп отурдум. 1 айды күткөндө үйгө эме соттук эме келди, билдирүү келди. Талас областык сотунда 27 августта сот болот депчи. 27 августта беле, азыр точно числосун унутуп атам, эми мейли. Саат 11:00 деп билдирүү келди. Мен сотко бардым. Сотко барсам мен адвокатым дагы ооруп келе алган жок. Тиги апелляция жазган өздөрү дагы тиги Асел айым дагы келген жок, адвокаты дагы келген жок. Ал жерде 3 сот экен, 3 сот болуп, ошол жерде күттүк кичине бир 20 мүнөттөй, ошо бир соту деле өзү 11:30 башталды, 11-де деген соту. Ошондо да келишпеди. Анан соттук процесстер болду негизи. Мени тургузуп бардыгын сурашты, 3 сот биригип, аябай. Анан ал жерден соттор деле айтты: "Эми апелляцияны жазган өздөрү болсо, сотторду сыйлабаса, жана силерди мына келип аткандарды сыйлабаса, биз сотту карай бергенге укугубуз бар негизи. Келип келбесе дагы" деп туруп, ошол жерден сотту карап туруп, анан кийин шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Адан кийин дагы 3 айдын ичинде баягы тиги жогорку кеңеш, жогорку сотко неме апелляция жазса болот деди, кассация жазса болот деди да. Ошо менен күтүп, анан бирок областтык соттун чечими менен тигил күчүнө кире берет экен. Кассация жазган маалында келип тиги эгерде жогорку соттон кагаз келип түшө турган болсо, сот аткаруучулар ишин токтотуп турат экен. Анан ошонун негизинде мынакей Асел айымдын мүлктөрү бардыгы арестке коюлду да. Өздөрү ошо соттун процедурасы экен, арестке коюлат экен. Мынакей мен бир окуп берип коеюн. Манас району 3 коргон айыл аймагынын Кеңеш айылынын Алдашкүлөв көчөсүнүн 69 дареги идентификациялык номери 6030510040050 идентификациялык коду менен катталган турак жайы. Талас шаарынын Манас көчөсүндө номер 6А дарегинде 6050400120111 идентификациялык коду менен катталган дүкөнү. Талас шаарынын Манас көчөсүнүн номер 86 дарегинде 6050400120181 идентификациялык коду менен катталган турак жайы. Талас шаарынын Манас көчөсүнүн номер 90 дарегиндеги 6050400120182 идентификациялык коду менен катталган мончосу да бар экен. Талас шаарынын Манас көчөсүнүн номер 88 дарегиндеги 6050400120198 идентификациялык коду менен катталган турак жайга. Талас шаарынын Манас көчөсүнүн номер 60/52 дарегинде 6050400120809 идентификациялык коду менен катталган соода борборуна арест коюлду да. Ошонусуна арест коюлат экен, жана өзүнө дагы флажок коюлат экен, ошо границадан чыгып кетпеш үчүн.
Анан өзүнө дагы катталган машиналар аныкталган да. Мынакей бул Mercedes-Benz маркасындагы ВИН коду 90 44 63 1 P7 69 302 кызыл түстөгү 1998 жылы чыгарылган мамлекеттик номери 07 KG 170 ADD автоунаасына, ЗИЛ 131 маркасындагы кузовунун номери 23 45 467 хаки түстөгү 1985 жылы чыгарылган 07 KG 564 AAV мамлекеттик номерлүү автоунаасына, Lexus LX 470 маркасындагы кузовунун номери 00W413-50-122 ак түстөгү 2000 жылы чыгарылган 07 KG 970 ABU мамлекеттик номерлүү автоунаасына, ЗИЛ 131 маркасындагы кузовунун номери 79-20-60 хаки түстөгү 1988 жылы чыгарылган 07 KG 131 AAT мамлекеттик номерлүү автоунаасын. Ушул мүлктөр бар экени аныкталган да. Эми ушунча байлыкты ээлеп алып, мени азыр айтып атат тиги мамлекеттик салыктан качкан депчи. Бул айымдын өзүнүн салыктарын текшериш керек окшойт. Ушунча мынакей мүлкү бар экен, дагы карызымды бербей, бул негизинен эле талас эли билет, бул тиги эмеге процентке акча берип иштеп, ошо 10%, 15% деп элге акча берип, процентке акча берип иштеп жүрөт. Бирок могул мүлктүн баарын каяктан иштеп, кантип сатып алган, ошол процентке берген акчаларынан түшкөн пайдасынан өзү салык төгүп жүргөнбү мамлекетке, жана ошондой эле алды автобекетинен салыкты кандай төгүп атат, ошол жерде Ошкасынын антеннасы турат экен, ал деле бир 50 000 сомдун тегерегинде аренда берет экен, ошонусуна салык төгүп атабы, жана азыр контрабанда менен бензин чыгарып атат, ошолордун баарына салыктары төгүлүп атабы. Ушунча мүлктү алып анан кийин бир кичине акча үчүн чыркыратып, мамтип ызы чуу кылып, бербейсиң айын издеп, догурунбай эле берип койсо деле жарашат экен. Ол жерден бир объектин сатса деле болот экен. Жөн эле мен карызым бар, анан кийин жалгыз бой энемин, баягы 4 баланы багып атам деп, улуу баласын 400 000 сом берип Польшада окутуп атат. Карапайым эл окутабы? Жөн эле элге карапайым көрүнө бербесин. Биз Сулайманкулова айткан 18 квадрат метр жер боюнча базар башчысына кирдик. Пропоза сизге келип калсы, Асыл эжеге Тимур аттыңызда. Жумабеков. Жер саткан экен. Анан бирок анын бир бөлүгү ошо мамлекеттик мүлк башкармалыгына тийиштүү экен да. Ошол боюнча сурайлы да, сиздерге кандай тийиштүү болуп калды, сиздер аны эмне болгонун билип калдыңар. Анан эми ал ошо мамлекетке тийиштүү жерди сатып ийген укуктуу беле? Укугу бар беле? Неге жок деп? Ассалам алейкум. Келгенге рахмат. Моундай, Сулайман Асель бизге арыз менен кайрылган. Арыздын негизинде биз жерине барып комиссия менен түшкөнбүз. Жеринен барып комиссия менен түшкөндө аталган жер тиркени 178 квадрат менен саткан экен. 178 квадрат менен саткан экен. Ал жерде ошол жерде 79,4 квадрат ашканын арт жагында каптал кошуп, жаап навес колдонуп келген экен, 2 метр артынан кошулган экен. Анан астына 18,2 жерге курулуш пристройка кылып пайдаланып келген. Сотка саткан жер экен, 18 квадрат жерди кошуп алган экени аныкталганда, госактыда 178 квадрат экен, по факту 79 кошкондо 268 экен. Анан биз жердин ээси Сулайман Асель болгондон кийин бул эжекеге айттык, эми бүгүнкү күнү мыйзам талабына ылайык бул мамлекеттин жери 18 квадрат. Эми артын капиталын биз архитектурага берели, эми жанагы пристройканы курганга болобу, анан жалпы карайлы деп. Анан 18 квадраттын бул эжекке бизге мыйзамды угуп, биз менен келишим түздү. Бирок ошол Тимур Жумабеков буга чейин келишим жок экен ишкана менен түшкөнгө, анан кийин ага курулуш курганга уруксат берген эмес экен ишкана тараптан. Өзү эле курган ошондо. Өздөрү эми курган экен, анан сатып ийген экен. Ошол кошумча бул Сулайман Аселге биздин жерлер да сатылып кеткен экен, госимуществонун жерлери, ошол жалпы пайдалануучу жерлер, ошол эми негизи имарат турат, имараттын астынын баары жолда. Негизи эле санитарный зона ошол жерлерге курулуп, капиталдык курулуш кылып сатылып кеткен экен. Анан биз бул боюнча укук коргоо органдарына бергенбиз. Биз да материал, что монтип Сулайманкул Аселге сатып ийген боюнча деп, анан тергөө чакырганбыз да, акыркы жолу менен суракка киргенде ошону далил берген тергөөчүгө. Шайбековго жөнөткөн, мына ички иштер бөлүмүнө Сулайка Жумабеков Тимур баары мыйзамдуу деп Сулайманга алдап сатып жиберген экен. То есть бул эжекенин немесин алып, биз ого сатканын жазып атабыз да, бул эжекени кабыл алып
70,4 квадрат жер мамлекеттин жерин пайдаланып жүрүп сатып жүргөн анык болуп атат да. Ошону биз бүгүнкү күнү ошо тергөө бөлүмүнүн жыйынтыгын күтүп атабыз. Анан азыр мен дагы бир материал карап чыктым. В регистрационном деле имеется государственное акт о праве частной собственности на земельный участок 18 июня 2002 года 552 серии дейт да. Выдан на основании постановления мэрии города Таласа от 27 января деп да. То есть мэрия эч кандай бул жерди берген укугу жок, анткени көчмүштүган жер болуп жатат да. Ушундай да материал бар экен, мен муну калганын тиги карап атабыз да, ушундай материал бар экен. Андан кийинки эмне болду? Андан кийин бул жерди биз 16 миллионго сатканын билдик. Тиги Сулайманкул Аселдин арызынан мына сурак протоколу, сурак протоколунун немесин алып алгам. Бул жерде баары жазылган. Тиги Султаналиев Нурбек тууралуу дагы айтып кетейин. Ал болсо айтып атат, ушундай мамлекеттик жерлерди ушундай кылып сатып бериптир деп. Жок, Султаналиев Нурбек бу жерде өзүнүн дагы тиешеси бар. Бул өзү базарком болуп туруп, өзү мамлекеттик жерлерди сатып жиберген да. Мен аны толук азыр Султаналиев тууралуу өзүнчө баягы интервью берем. Ошол жерден толук документально мен көргөзүп берем бунун коррупционный схемаларын. Бул Асел айымдагы ошо Султаналиев Нурбектин сөзүнө кирип, ушул видеолордун баарын чыгартышып, Бишкектен ушул журналисттерди атайын жалдап чакыртып келишип, өздөрүнүн элге карапайым көргөзүп, менин каралоонун эмесин амалын көрүшүп атат да. Акчаны бербей коюштун амалын көрүшүп атат. Нурбек Султаналиев Нурбек деген бул ушул Асел айымдын артына жамынып, мейга бир кылмыш иштерин козготуунун жана ушу мени алсындырайын деп атат да. Мындайча айтканда, мен ал Султаналиев Нурбектин артынан көптөгөн документтерди табып чыгып, бул Султаналиев Нурбек өзү Таласта жашаган элдин баарын сотко берип чыккан, соттошуп чыккан адам да булчу. Ошол базарда бүттүк объектилер менен соттошуп чыккан. Бирок өзүнүн бир тууган агасынын, бир тууган инисинин жана кайнатасынын жерлерин жашырып койгон. Азыр соттук териштүү иштери жүрүп атат. Кайнатасынын жери да мамлекетке мынакей өткөрүлүп атат. Бул ошолордун баардыгын жашырууда азыр тиги байкуш, ушул байкуш деп коелучу, эми элге өзүн байкуш көргөзүп атат. Ушу Сулайманкулу Аселди колдонуп ушул айымды, ошону соцсеттерге чыгартып, азыр Талас элине дагы өзү жаман көрүнүп атат да, мындайча айтканда. Анан мен кайрылып кетет элем ушу Асел айымга дагы, ушу ал дагы ошо Султаналиевтердин ошолордун сөзүнө кирбей, ошолорго алданбай эле менин карызымды берип коюңуз. Эми ал деле мен ак мээнет менен тапкан, ишкерлик менен аректенип, өзүмдүн дагы азыр мынакей банктарда сиздики ошо 10 миллионуңуз бар болсо, меники 15 миллион кредитим бар дегендей. Ар бирибиз эле ишкерлер азыр Таласта, Кыргызстан боюнча эле ишкердин баарынын эле кредити бар. Айтып отурсак ар кимибиз өзүбүздүн арманыбызды. Ошо эми соңку айтар сөзүм, мени негизи эле баягы депутаттыгымды аралаштырбай эле койсо болмок. Депутат болгондо бул эми эл үчүн баягы элим өзү шайлап алган. Бирок мен депутаттык милдетимди так жана жакшы алып барып атам деп ойлойм. Мени өзүмдүн округумдан өзүмдү шайлаган Талас элимдин элдери ал тууралуу билет. Мени жакындан тааныган адамдардын баардыгы билет мен кандай адам экенимди. Мен бирөөнү бир сомго алдаган эмесмин, эч кимге карыз да болгон эмесмин. Мен өзүм негизи жалганчыларды жаман көрөм жана калп сөздөрдүн баардыгын өзүм негизи жаман көрөм да. Анан эми булардын баардыгын айтып аткан сөздөр үчүн Кудайга койдум дегендей, Кудай өзү тараза. Азыр ар бир нерсени, мисалы үчүн Асел айым деле айтып атпайбы, мен мынча акча бергенминче. Мен деле мына 2021 жылы 24 сентябрда 5 миллион сомго кредитке мен деле үй сатып алгам. 10 жылдык мөөнөт мененчи. Ошол жерде мынакей мындай расписка о получении денег за проданную недвижимость деп туруп, ушундай кылып туруп жазылма. Доолбеков Умит Самбекович, мынакей номер АЭН бардыгы город Талас, мынакей 5 миллион сом алдым деп атат да, мынакей. Денежный средства в сумме 5 миллионов сом, мынакей. Сумма в город Талас алдым деген, ноудай расписка о получении денег за проданную недвижимость деп атат да. Эми ошончо акчаны мага наличка берген болсо, ушундай нерселердин баарын жасып, буну банк өзү требовать этет, буну банктан жаздырткан. Банктагылар анткени отчетность берет экен өздөрүнүн деле немесиндечи. Ушундай мен деле банктан барганда үй сатып алам десем, все, үй сатып алыңыз, тиги эмени алып келиңиз, акчаны берден колуна берип туруп, ноудай кагазды биз жаздырып алабыз. Анткени биз дагы банктан действительно үй сатып алдызбы же үй сатып алган жоксузбу депчи. Мындан тышкары дагы мен
өзүмдүн негизи эле жашоомдо дагы бир оногу Талас шаарындагы Кыртый базарын сатып алгам. Аны дагы элдер ар кандай сөздөр менен баягы мамлекеттен алган. Мен мамлекеттен алган эмесмин ал жерди. Ал жерди мен Кызыл Китепке сатып алгам 8 миллион сомго 2018 жылы. Ал жерди дагы кредитке коюп туруп алгам 10 жылдык мөөнөтү менен. Анда дагы ушинтип банкка кирип туруп, ушинтип мына расписка менен жаздырып туруп акчасын беришкен да. Эми ар бир нерсенин кагазы болуш керек да. Туура арыз жаздык дешип атат. Арыз жазылган. Гоудук арыз жазылган. Бирок жазган арызын деле окуп берейин. Азыр жазган арызында деле карасаңыздар, ушул жерден эле көрүнүп атат булар жалган ар кайсы жака көрүнгөн жалган маалымат берип атышкандарычы. Бул жерде кыскача эле кылып окуп берейин. 2025 жылдын 4-июлунда Кыргыз Республикасынын ИИМден тергөө кызматынын Жаран Сулайманкулу Асель Анарбековна арыз келип түшкөн. Анда Жумабеков Тимур Кемелбекович Талас шаардык кеңешинин депутаты алдоо жолу менен Талас базарда жайгашкан 2 сотук жер тилкеси менен эски бузууга жатуучу имараттык Талас шаарынын базары азыркы ээлеген ордунан автобекетти көздөй көчөрүн элден мурда билип ачыгын айтпастан базар көчпөйт. Мен депутат катары сессиядан угуп чечим кабыл албайбыз деп жалпы 11 миллион 400 миң сомго сатып дейт. 11 миллион 400 миң сом сатып, келишимге сатылган мүлктүн мамлекеттик алымдарын толук төлөбөгөн аракет кылып 950 миң сом деп көрсөтүп, андан кийин дагы 4 миллион 800 миң сомго жалган нотариалдык келишим жана жалган деп атат. Нотариалдык келишим жана тил кат жаздырып алган деп атат да. Учурда 4 миллион сом 800 миң сом акча каражатын банктын пайдаларын кошо эсептеп Т. Жумабековдон апасы Курманбаева Сулайка деп атат. Апам берди причем. Күрүчбекова Асель аттуу мурдагы кесиптешин жалдап, карыз акчаны бербесең сотко арыз жазып, алдамчы кылып Эн Мотуев TikTok баракчасына чыгарам деп коркутуп келгенин жана ушул адамга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүңөрдү суранган деп туруп берден буну уудуга жазган окшойт, буну тиги Гоудуга жолдоптур да. Эми мынакей арызда эле көрүнүп турат да. Жалган келишим жасап алып деп атат. Жалган келишим жасап алсам ошол жерде соттон айтпайт беле? Бул жалган келишим жасап алган, бул алда келишим жалган деп турупчу. Сот аны экспертиза көрүп текшертмек да, жалганбы же жалган эмеспи ал келишимчи. Апамды бергем эмнеге кошот? Апам экөөсүнүн ортосунда сүйлөшүүгө вообще аралашкан дагы эмес, келген да эмес, базып да келген эмес да. Үчөөбүз биригип алып буну алдап аткан баягы немечи. Күрүчбекова Асель деген бул ошол кезде эжени баягы юрист эже, мен ооба чынында эле барып туруп ал адамга кайрылып, ошо жалдап ушундай соттук процесстерге катышып бериңиз, мен кичине юридический жагынан слабыйракмын деп ошол эжени жалдагам. Эми ал эжени дагы кошуп коюп туруп, анын бери эмне тиешеси бар? Булар өздөрү баягы көрүн аферизм, баягы аферисттердин өздөрү немелери, жолдору көрүнүп турат да. Булар чака башкача бир маалымат берип, TikTokко чыгарып алып, элге баягы карапайым болуп көрүнүп, башкача маалымат берип, сотто болсо вообще бөлөкчө сүйлөп, булар дегенчи. Мен сотторду сатып алган деп, мындай. Мен бул сотторду сатып алган деген сөзү үчүн мынакей айтып коеюн, мен бул эмеге сотко берем. Сотторду сатып алган деген сөз үчүн мен сотко берип туруп, ошол Талас шаардык сотун жана ошол областтык 3 сотту күбө катары чакыртам ошол сотко. Силерди мен эмне сатып алды белем депчи. Анан ошол жерден жооп берсин ушул сөздөр үчүн. Сүйлөйт десе сүйлөй бербеш керек. Азыр заман бөлөк, азыр мыйзам иштейт. Азыр баардыгы мыйзам чегинде чечет ар бир нерсени. Ушул менин баягы айтып берүүчү кайрылуум. Султаналиев тууралуу өзүнчө дагы мен видеолорду чыгарып берем. Эгер менден кетсе, кечириңиздер деген баягы элден кечирим сурап кетейин. Бирок бул жалган, туура эмес маалыматтар мени тааныгандарга жана ушул
адамдардын сөзүнө ишенип мынакей комментарийлеринде окусам дагы аябай тиги депутатты жок кылыш керек, камаш керек, минчиш керек, тинчиш керек деп депутатка мындай элдер негатив экенин да көрдүм мындай. Бирок биз өзүбүз баягы депутаттык милдетибизди мындай жеке ишкерлигибизге аралаштырбай эле коюшубуз керек. Биз да үй бүлө багышыбыз керек, мамлекеттин айлык албаганда жеке ишкерлик менен алектенишибиз керек.